Бишкектеги үйдөн 2 адамды бычактап өлтүргөн шектүү изделүүдө. Ички иштер министрдин басма сөз кызматы 3-октябрга караган түнү Бишкек шаарынын Ак Ордо 3 конушундагы Ынтымак көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн 2 адамды бычактап өлтүргөн шектүү изделип жатканын билдирди. Кылмыш иши адам өлтүрүү беренеси менен катталган. Министрликтин маалыматы боюнча кылмышка шектүү жаран көзөмөл камералары аркылуу аныкталды. Окуя болгон жерден шектүүгө таандык баш кийим кепка табылды. Сүрөттөгү адамды таанып, жанын жүргөн жери жөнүндө маалымат билсеңиздер, төмөнкү телефон номер аркылуу кабарлап коюуну өтүнөбүз. 0772 144 239 0556 84 80 80 жана 102 номерлери. Маалымат берген адамдардын жеке коопсуздугу жана купуялуулук толук сакталат. Тергөөгө көмөктөшкөн жарандар үчүн сый акы берилет деп билдирди Ички иштер министрлиги. ИИМдин тергөө иштерине байланыштуу бул кылмыш тууралуу толук маалымат берели. Жергиликтүү жашоочулардын маалыматы боюнча турак жайга кирген уурунун колунан бир туугандар, бир эркек, бир аял киши көз жумду. Камчыбек Ташиев мындан 5 жыл мурун Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү маселесин көтөргөн. Сот тармакта тарап жаткан видео үгүттөө маалында тартылган. Анда Ташиев парламенттик шайлоодо өзүнүн мекенчил партиясы менен ат салышкан болчу. Балдарды зордуктагандарга бачабас, сачабас дегендер бар. Адамдардын өмүрүнө кыянаттык менен мамиле кылгандарга сөзсүз түрдө өлүм жазасын киргизишибиз керек. Алар адам түспөлүндөгү айбандар деген Ташиев. Президент Садыр Жапаров өлүм жазасын киргизүү сунушун 17 жаштагы Айсулуунун мыкачылык менен өлтүрүлүшүнөн кийин көтөргөн. Жалал-Абадда Өзбекстанга баңгизат өткөрүүгө аракет кылган жаран кармалды. Жалал-Абад облусунда 5 килограмм гашиш менен чет элдик жаран кармалды. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргызстандан Өзбекстанга баңгизаттарды ташуу каналына бөгөт коюлду. Атайын кызмат билдиргендей, чет элдик ААА аттуу жаран Жалал-Абад облусунун аймагынан 5 килограмм салмактагы гашиш баңгизатын сатып алып, аны Өзбекстанга өткөрүп берүүнү пландаган. 2-октябрда кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 3-бөлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Нокен районунун Достук айылынын Лола тилкесинде кыргыз-өзбек чек арасына жакын жерде 5 килограмм баңгизаты менен ААА кармалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Assalamu alaikum. Мен Бодоклуктун Арамбек Бактыбекович, юрист адвокат, жабырлануучунун ишенин боюнча мыйзамдуу болом. Бүгүнкү күндө жабырлануучу Биалиев Азамат Болотбековичтин үстүнөн мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган экен. Анын арызында көрсөтүлгөн боюнча жаш чет элек өспүрүм кызына ырдык көрсөтүү боюнча арызданган экен. Ал материалдарда жанагындай уюлдук телефонуна жыныстык мүчөлөрүн көрсөтүп, жана башка жанагындай уяттуу видеолорун жиберген экен. Бүгүнкү күндө тергөө тарабынан экспертизалар дайындалып жатат. Анан кийин ал жабырлануучу билип калып, Биалиев Азамат Болотбековичтин үстүнөн арыз жазам дегенде Болотбекович жабырлануучуга үстөмдүк көрсөтүп айдап жүргөн автоунаасындагы коркутуу жолу менен тартып алган экен. Ал боюнча дагы бүгүнкү күндө арыз жазылып, тергөө иштери жүрүп жатат. Арыз болсо 26.09.2025 жылы жазган экен. 02.02.2025 регистрине катталган экен. Бүгүнкү күндө ал боюнча дагы тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жүк ташуучу унаалардын узун кезеги түзүлдү. Ызык Ата районунун аймагындагы чек ара көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалардын чоң тыгыны байкалууда. Фуралардын кезеги бир нече чакырымга созулуп, тыгын эки тараптан тең пайда болгон.